Адамдын көз сакталса иманы сакталат. Көз сактай албасаң иман сакташ кыйын болот. Пайгамбарыбыздын хадистеринде келет, ким көзүн сактаса арам нерселерден, Алла Таала анын жүрөгүнөн даанышмандыктын булагын чыгарат дейт. Ким көзүн сактаса арам нерселерден, Алла Таалам ибадатта рахат берет дейт. Ибадатта рахат берет, ибадатта рахаттанасың, намаз окуп рахаттанасың, Куран окуп рахаттанасың, зикир кылып рахаттанасың, дуа кылып рахат, ибадатта рахат берет сага. Эгерде ибадатта рахат жок болуп калса, билип кой, чото сенин көзүң чатак. Эми калыбына келтирсе болот. Неге болбойт экен? Бардык Алладан бир чын жүрөктөн тооба кылып 2 рекет, гусул кылып туруп 2 рекет намаз окуңуз. Алладан ыйлап сураңыз. Ыйлагыңыз келбесе, ыйлагандын сүрөтүн куруңуз. Ыйлагандын сүрөтүн куруңуз деген түшүнөсүзбү? Ыйлагандын өңүндө болуңуз да. Көз жаш чыкпай атат, катып калган. Бул жакта эчтеке жок, руханият өлгөн. Аны эмне кылыш керек экен көздөн жаш чыкпайт экен? Анда ушу ыйлагандын өңүн куруңуз да, ушу ыйлап аткан, я Алла деп. Кудай кааласа иншалла, ошо аракетиңизге Алла Таалам көзүңүздөн жаш чыгарат. Руханиятыңыз алхамдулилlah нурланып, арам нерселерден жиркенич пайда болот. Мына дуаны көп кылыңыз. Аллахумма хаббиб илайнал иман ва заййинху фи кулубина ва каррих илайнал куфра вал фусука вал исян ва жаална минар рашидин. Пайгамбарыбыздын дуасы. Я Алла, иманды жүрөгүмө сүйкүмдүү кыл. Жана кооздо. Я Алла, капырлыкты, күнөөлөрдүн баарын, тоң моюндуктун баарын жүрөгүмө жиркеничин сал. Арамды көргөндө жиркенейин. Аны жакшы көрбөй, артынан түшпөй, жиркене турган болоюн. Жиркенчүлүсү да. Жиркенет го адамчы. Өлүп калган мышыктын жанына отурасыңбы? Жиркенесиң го. Я. Заңдардын бир туалет эме чыгып кетсе жиркенет го адам мурду башында депчи. Биз күнөөнү көргөндө ушундай жиркенейли. Арам нерселерден. Ошону жиркенгенди, арам нерселерден жиркенгенди Алладан сурайлы. Я Алла, мен азыр карасам, мен жүрөгүм арам нерселерди тартат. Астагфируллах деп.